Assalamu алейкум, менин сүйүктүү окурмандарым. Сиздер менен мен кайрадан Эльвира. Бүгүн биз ушул үйгө кийген эң жөнөкөй халатты тиккенди үйрөнөбүз. Замокторун койгонду, жакасына аптачка тиккендин баарын үйрөнөбүз. Мынакей биз биринчи халаттын замогун тигип башташыбыз керек, бирок замок тиккенге чейин ушул жерлерин оверлокко салып алышыбыз керек. Мына эки жагын тең оверлокко салып даярдап алдык. Бул жер түйүз кыркылыш керек биринчиден, чтобы замок волна болуп тигилбеши үчүн түйүз кыркылыш керек биринчиден. Экинчиден, замокту тигип келатканда мындай тартып туруп замоктун өзүн анан тигишибиз керек. Эгерде биз замоктун өзүн тартпай кое турган болсок, замогу дагы, халаттын материалы дагы сүрүлүп отуруп, баягындай замок кадалып бүткөндөн кийин мындай волна болуп калат, бөлтөк салтак болуп. Ошон үчүн мына үстүңкү замокту бир аз тартабыз дагы астыңкы материалга тийбейбиз. Ошентип замоктун эки жагын тең жабыштырып тигип алабыз. Мына эки жагын теңдейбиз дагы. Замокту тиккенде лапкага байланыштуу болот. Менде бир тараптуу лапка болгон үчүн бир лапка менен бир халаттын алдыңкы полочкасынын бирөөсүн ылдыйдан баштап жабыштырып тигем замокту. Экинчи жагын баш жагынан баштап тигем. Азыр эми экинчи замокту тиккен атам. Муну мен уже ылдыйдан баштап тигип атам. Мына жерге жакшылап закрепка берип алабыз. Анан мындай кылып тартабыз дагы материалдын үстүнө жабыштырып тигебиз. Бул материал жумшак материал, ошон үчүн көпчүлүгү ушул жумшак материалга замок тиккенде аябай кыйналышат. Кээде материалды дагы чоюп кармап алышат. Анан кийин бөлтөк салтак болуп, волнистый болуп калат замок. Мынакей азыр теп-тегиз болуп тигилди. Мунун эми калган жерлерин үтүк басат. Мына эми колтуктан ылдый карай чөнтөгүн салабыз. Биринчи биз чөнтөктөрдү, замокторду алдыңкы полочкага бириктирип, бир эле сплошной материалдай кылып алышыбыз керек. Мына эми бул жерге мындай кол салган чөнтөгүн салабыз. Азыр колтуктан ылдый карай 20 сантиметр түшүрдүк. Анан бул чөнтөгүбүздүн узундугу 20-25 кылсак болот. Эми өзүбүздүн каалообузга жараша. Ушинтип чөнтөктү бир аз жогору жактан 1 сантиметр түшүрүп туруп ушинтип коюп алабыз дагы. Мындай кылып туруп тигип чыгабыз. Чөнтөккө колду сала турган жерибиз где-то 15 сантиметрдей болсо болот. Чөнтөктүн деталь дагы 2 деталь болот. 2 кабат болот. Бири алды, бири арт жагына. Чөнтөктү ушинтип тигип алгандан кийин бул прорезной деген карман. Мен прорезной карман боюнча буга чейин видеолорду киргизгенмин. Эгерде түшүнбөсөңүз, чөнтөк жөнүндө киргизген видеолорду кайталап көрсөңүз дагы болот. Мына эми бул жерге строчка беребиз. Строчка берерде биз сөзсүз түрдө чөнтөктү ачканыбызда тиге турган жагыбыз чөнтөктүн үстүнө тигилиш керек. Себеби ушул жерде мындай помпойгон, шишиктей болуп материал калбайт. Строчка бергенде жалпайып жабышып калат. Анан мынау бизде кемтик болуп калган жердин ордуна азыр толукташыбыз керек. Ал үчүн биз чөнтөктүн экинчи кабатын бириктирип тигип алабыз. Биринчи чөнтөгүбүздүн бир кабаты кандай болгон болсо, ошондой коюп тигебиз. Мына бул жерлерин дагы туура бириктирип туруп анан тигишибиз керек. Бул материал бияк туурасынан кыркылып калган үчүн чоюлчаак болуп, бир аз ургулап жабыштырып тигип атам, болбосо чоюлуп калгыдай өтө жумшак материал экен. Мына баарын теңдештирип алып, анан кийин каалоого жараша тигебиз. Бизде мындай көбүнчө чөнтөктөр мындай эле формада болот. Бурчек жакты кыркып алып салсак болот. Себеби ал жакка эч кандай муктаждык жок кол салганда. Ошон үчүн чөнтөгүбүздүн ылдый жагы чукурраак болсо болгону. Мына чөнтөктү тигип алдык. Эми бул жерди кесип туруп оверлокко салып алсак болот. Оверлок жок болсо кол менен тигип койсок дагы болот. Мына эми бул жерди мындай кылып чыгарганыбызда, мына көрдүңүздөрбү? Ылдыйкы чөнтөктүн экинчи катмары кайра бул жердеги жанагы кемтик жерди толуктап койду. Эми ушул жерден түйүз кылып тигиш түшүрүп келатканда
чөнтөктүн арткы деталине кошо биригип тигилип кетет. Мына ушинтип түз кылып тигиш түшүрүп тигип алабыз. Биз болсо мынакей бул жерде жеңин видеого тартканды унутуп калыппыз. Жеңин мындай эле тегеретип тигип алдык. Эми оверлокко берсек жеңи даяр. Жеңин биз билгендей буга чейинки видеолордо жең бычуу эрежеси да бар, жеңди тигүү эрежелери да бар. Мына эми жакасына биз аптачка тигишибиз керек. Мына бул жерге мындай кыркылган аптачка. Өзү негизи аптачканы материалдарыбыздын замокторун, эч нерсесин кошуп тигелекте, жеңдерин тигелекте. Эми жаңы бычканда гана аптачкасында кошуп туруп бычып алганыбыз бизге ыңгайлуураак. Себеби мындай биз сызыктан сызыкка чейин белгилеш үчүн бир кыйла жүдөп калабыз. Ошон үчүн башында эле эч нерсе тигиле элек маалда ушул жерге салып туруп ушундай эки деталь кыркып алышыбыз керек. Бул жерде азыр 2 кабат материал, алдыңкы полочканын 2ге бөлүнгөн жагы. Биз ушинтип аптачканы даярдап кыркып алабыз, тигишин кошо кыркабыз. Ошол жерден тигишке 1 сантиметрдей чыгып кетет. Мынакей арткы деталь менен алдыңкы детальды ушинтип бириктирип тигип алабыз. Өзү негизи любой эле аптачка тигерде биз жакаларга, манжеттерге флизелин жабыштырып, үтүктөп жабыштырып алышыбыз керек. Чтобы мындай жакшы форма бериш үчүн. Мынакей эми биз ушул чет жагын оверлокко салып алабыз. Ошол халатка аптачка тигерде аптачкага сөзсүз дублерин жабыштырып алышыбыз керек. Анан чет жагын ушинтип оверлокко салып алабыз дагы. Жакага тигерде ушул аптачканын ортосун бүктөп алып туруп, бул жеринен расечка берип алабыз. Себеби биз жакага аптачка тигерде ортодон эки жака карай барып тигебиз. Мынакей халаттын өзүнө дагы расечка белгилеп алдык. Ушул жерге азыр аптачканы коюп, эки тарапка карай тигебиз. Биринчи оң жака, андан кийин сол жака каратып тигебиз. Достор, мен болсо ушундай тигүү учурунда сиздерди оозуңуздар зикир менен, шүкүр менен алек болуусун каалайм. Андыктан бекер отурбай ара чородо ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтканча, Аллах Таалага шүкүр, мактоолор айтканча отурсак, өзүбүзгө өтө пайдалуу болот. Мынакей эми бул жерди экинчи жагын жабыштырып тигип алабыз. Биринчи жагын тиктик, ашыкча материалдарын кыркып алдык. Эми экинчи жагын жабыштырып тигебиз. Бул жерде таң калбаңыздар, мен просто тескерисинен оодарып тигип койдум, ошон үчүн дублерин жагынан тигилгендей болуп көрүнүп атат. Мынакей эми ашыкча бурчектерин кыркып салабыз дагы. Тегиз болдубу, эки жактын бурчеги бирдей болдубу, ошону текшерип алыш үчүн замокту сыдырып алабыз. Ана мынакей текшергенде бизде эки жак бирдей болгон болсо, анда уже сырткы жагындагы, арка жагындагы строчкаларын берсек боло берет. Мына бул жерден биз ичиндеги мына тигишти аптачка жакка карап бүктөйбүз дагы, ушул жерден строчка берип алышыбыз керек. Строчка бергенди уже барыңыздар эле угуп, үйрөнүп калдыңыздар деп ойлойм. Себеби бул строчка ичинде калып калат, сыртка көрүнбөйт. 0,1 строчка. Бул материалдын формасын жакшы кармап берет. Мындай быткыл-сыткыл кылбай, шишик кылбай, жакшынакай кылып басып берет бизге. Ошон үчүн сөзсүз түрдө строчканы ичине берип койсок болот. Мына бул жерде строчка бергенден кийин бизде артында тигиш жок, бирок ушул жерге тегерек кылып тигиш салып койсок болот. Биз мындай үйгө кийген халаттарда, үйгө кийген көйнөктөрдө ушул жерге мына арткы эле жагына, эки плечевойдон ортолугуна эле строчка берип тигип койсок болот. Себеби байкасаңыздар, көп тойлорго, сыртка, базарларга барган кээ бирки эжелер, апаларды көрсөңүздөр, мойнунан ушул жердеги аптачкасы чыгып калып, кызыктай көрүнүп калат. Ошон үчүн тигип эле койгон жакшы. Эгер жип өзүндөй болсо, эч нерсе көрүнбөйт. Бирок алды жагына чоң строчка берсек, бир аз некрасивый көрүнүп калат. Кааласак 1 сантиметр строчка менен тигип койсок дагы болот. Мына эми жеңдерин уже халатты жыйынтыктоо уже учуру, жеңдерин бүгүп тигип алабыз, этектерин бүгүп тигип алабыз, эң акырында строчкаларды берип алабыз.
мынакей баарын бүтүрүп калдык уже. Эми бул этек жагына 2 сантиметрдей кылып бүктөйбүз дагы этек жагын. Ушул жерди бүгүп чыгабыз. Бизде ушундай калыңыраак кийимдерде 1,5-2 сантиметр ширина менен бүгүп тиксек болот этегин. Ичке кылып бүгүп койсок бир аз жарашпай калат. Ошон үчүн эреже боюнча халаттардын этектери көбүнчө 2-2,5 сантиметр ширина менен бүгүлөт. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад деп салават айтканча отуруңуздар. Мынакей уже эң этек жагына келдик. Ушул жерде сыртка көрүнүп калбаш үчүн ушинтип бүгүп туруп бул жерге закрепка берип коебуз. Сөзсүз кийим тигерде башында, этегинде сөзсүз түрдө закрепка бериңиздер. Себеби закрепка бербесеңиздер бир жиби чубалат, адашып байкабай тартып ийгенде сөгүлүп кетет, анан эртеле брака чыга баштайт. Мынакей ушинтип тескери каратып алып эле, кааласаңыздар оңунан берсеңиздер болот. Айландырып строчкасын берип чыгабыз. Бул жерде бизде моюн жака 1 сантиметрдей энде строчка беребиз. Муну желкеге эле алып барып туруп токтотобуз. Мынакей бул строчкадагы халаттын баягы волнистый жерин волна болуп кала турган көрүнүшүн ушул строчкадагы сактайт. Мына бул жерден экинчи жагын ылдый каратып тигип алабыз. Бирин ылдыйдан жогору карай, экинчисин жогорудан ылдый карай ушинтип 1 сантиметр аралыкта строчка берип тигип алабыз. Мына ушинтип биздин халаттарыбыз дагы аягына келип жетти. Буюрса, биздин халатыбыз жакасы жок халат болгондуктан аптачка жакалуу халат тиктик ушинтип. Мына эми замокторун тигип, замокторун сыдырып баарын көрөбүз. Бизде чөнтөгү прорезной болгон халат тигилди. Мынакей бул размер чоңураак размер, 54 размер болгон үчүн мен окуучу кызыма кийгизип көрдүм, беременный. Ошон үчүн туура кабыл аласыздар. Менде живой манекен болду бул жагы. Мынакей биздин халатыбыз ушуну менен бүттү. Чөнтөгүбүз ушундай прорезной карман болду. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыздар, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар, каналга катталыңыздар. Кайрадан кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар.